Ар бир адамда табият берген бөтөнчө касиет, дээринде кандайдыр бир тубаса бүткөн учкун болот деген сөз кемеңгери Чыңгыз Айтматовдун учкул ою бар. Дал ошондой тубаса касиет, күч өз чөйрөсүндөгү башка адамдардан өзгөчөлөнткөн, элди, коомду агартууга опол тоодо эмгек кылган атуулдарыбыз жок эмес. Адам баласын гумандуулук менен тарбиялоо, алардын рухий дүйнөсүн ачуу, изденүүсүнө өбөлгө болуу менен баланы кенедейинен өз алдынчалыкка үйрөтүүгө багыт берген мугалимдин педагогикалык өмүр жолуна саякаттоону ылайык көрдүм. Азыркынын сухомлинский, ушинский да. Бул баланын касиети жактары көп. Педагогикалык система боюнча билим өтө күчтүү болду. Ошо новатор мугалимдердин иш тажрыйбалары менен аябай бизди сугарган экен. Өтө чоң жакшы салым бул. Бирден бир ушул башталгыч классты өтө мындай анализдеп жакшы үйрөнгөндүгүндө болуп турат да. Жакшылыкка келгенде, адамгерчиликке келгендеги, анан жакшы идеяларды ишке ашырууга келгенде ал абдан жумшак. А бирок жалганга каршы, кичинекей эле жалганга, акыйкаттыкка каршы өтө катуу, эч кимден коркпойт. Карагулжада ким бай деп сураса менен, мисалы үчүн мен Тартынбай эле айтат элем. Бул биздин Карагулжада эң бай адам бул Оразал агай. Карагулжада эң негизги эл шайырга, талантка, өнөргө бай, шыктуу эл болуп саналат. Бул элдин негизги тиричилиги мал чарбачылыгы менен өткөрөт. Өзү таланттарга да бай, Рыспай Абдыкадыров баштаган Сооронбай Жусуповтар, акындарыбыз, Кармышак Ташбаев сыяктуу ошондой эле окумуштууларга Абыт Ибраим, Кадыралы Коңкобаев сыяктуу ошондой эле Алайкунун баягы Булбул аталган Шамшиев да ушул жерде төрөлгөн. Мына ушундай көрүнүктүү коомдук саясий ишмерлер дагы чыккан район бул. Мамлекетибизде алгачкылардан болуп, улуттук, гумандуу педагогикалык, демократиялык мектептин үлгүсүн түзүп, жаңылануунун келечектүүлүгүн далилдеген новатор педагог Орозали Сайдылканов. Ал 51 жылдан ашык өмүрүн кыргыз элинин билим берүү тармагына арнаган. Биринчи алгачкы мектепти ушул Көңдүк баштооч мектебинде Карлковый деп мектеп деп аталат эле, анда 1-чи класс менен 3-чү класстын балдары, 2-чи класс менен 4-чү класстын балдары биргелешип окуйт эле. Мына ошо алгачкы окуганда чындыгында мен баягы ошо биздин 3-чү класстагы балдардын шаңы менен анча жетише алган эмесмин. Бирок пешенеме ушул мага окууга болгон шыгымын, кызыгуумун, аракетимин козголушуна ушул биздин айылга ушу Нуркыяз деген агай ушу келинчеги менен келип иштеп калып, анан мен ошол мен 4-чү классымда, иним 2-чи класста окуп жатканда ошол ноябрь айында, майрамда иними эң мыкты окугандыгы үчүн деп ошол Нуркыяз агайдын келинчеги ак көйнөк тигип белекке берген да майрамда. Анан ошондо үйдөгүлөр эмне үчүн сен көйнөккө жетишпедиң дегенде абдан мен өзүмчө бир намыс пайда болуп, анан мен дагы анан аябай окуй баштадым да өз алдынча. Мугалимге болгон сүйүүм ошо бир ак көйнөк аркылуу башталды да. Балдар, бүгүн числонун канчасы? 20 май. 1967 жыл. Азыр математика сабагы. Бүгүнкү темабыз
кемитүү амалдарын өткөнбүз. Мына ушулар боюнча мисалдарды эсептейбиз. Ал эми 3-4 класс көбөйтүү амалдарын аткарабыз. Анда эмесе 1 класстан бир окуучу кел доскага. Кана балдар, доскага ким чыгат? Мен. Азамат кел, Разак доскага кел. Эсептеп жатат Азамат. Мен Разакка көйнөк тигип берем. Азамат. Мына балдар, ким жакшы окуса, мына Разакка көйнөк тигип бергендей, мен да силерге көйнөк тигип берем. Барыңар жакшы окуйсуңар балдарым? Ооба. Кана Оразали, сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мугалим болгум келет. Чынында акемдин ачуусу чукулураак эле. Кээде мага ачуусу келгенде урушуп койчу, бирок мен эч качан урушкан жокмун. Ортобузда ушунчалык бир сый болду. Мен 2 жаш кичүүм болгон. Кичинекейинен башкача, тырышчаак, аябай намыскөй эле. Анан мындай балдардай болуп, көп деле оюнду жакшы көрчү эмес. Мен ойногонду жакшы көрчүм, балдар менен чүк ойноп, ушу оюн болгон жакка качып кетмейин бар эле. Анан акем болсо көп оюнду деле, оюн баладай болуп, оюндарды деле жакшы ойной алчу эмес өзү. Анан ошо кичинебизден бир артыкчылык болду. Акем менен чогуу чоңойгонум үчүн ал окууга кеткенде мен дагы чогуу барам деп, аябай мугалимдер кубалайт келбе деп. 2 жыл мурда ээрчип алып, анан ошо акем окуса китептерин окуп, мен дагы үйрөнүп алдым. Сайдылкановдун мугалимдик кесипти тандап алышына алгачкы мугалими түрткү болсо, андан соң 7 классында Чөкөн Абдымомунов аксакалдын агай деген сөзү шыктандырган. Балдардын өзү мүнөзүнөн эле булар тетияктан келет 1 километр ашык жерден кайта кетет. Ошол кетип аткан деле жолдо өзүнүн коллективине активдүү кетет эле. Мындай кетелик, тигиндей кетелик, тартип сактоо боюнча көп ошо бала күнүн эсинде. Сайдылканов алгачкы эмгек жолун Каракулча районуна караштуу Ойтал кыштагында мугалимдик кесипте эмгектенүү менен баштаган. Ал учурда республикабыздын алыскы аймактарынан болгон алайкуу өрөөнүндө мугалимдердин жетишсиздигинен улам мектепти эң жакшы окуган үлгүлүү окуучу окуусун бүтөөр замат өзүнөн бир аз эле кичүү окуучуларга сабак берип, педагогдук эмгек жолун башташаар эле. Мектептин завучу математика күчтүү сабак болсо, ушунан кантип берасың, ушу 10ду бүткөн бала деп анан бизге текшерүүшкө келген. Текшерүүшкө келгенде билим сапатыбыз 60%-тен ашып кеткен. Бекболотов абыл, анан мен Касымов Бекиш 45 мүнөт боло элек деле чыгарып берип чыгып кеткенибизден анан там берген Орозекеге. Мына ушул айыл менин бала чагым көпчүлүк учур өткөн айылдардын бири. Ойтал айылы. Мен ушул айылда тайнемдердин үйүндө жүрүп 5-6 класстарда окугамын. Эмгек жолум дагы ушул айылдан башталган. Бул айылда менин тага журтум, апам ушул айылдан болот. Байбичем дагы, чоң келиним дагы ушул айылдан. Оразали Сайдылканов Ош мамлекеттик педагогикалык институтун артыкчылык диплому менен аяктап, жогорку окуу жайында эмгектенип калууга чоң мүмкүнчүлүгү болсо да, келечектеги педагог айыл жергесиндеги балдардын билим сапатын көтөрүшү керектигин атуулдук милдети катары сезип, айылына кайтып келет. 1974 жылы Көңдүк айылындагы 8 жылдык мектепке окуу тарбиялык иштер боюнча орун басар болуп эмгектене баштаган. 1978-1979 жылдары коммунисттик партиянын мүчөлүгүнө кабыл алынып, райондук партиялык комитет ага жооптуу милдетти тапшырып, райондогу билим берүү сапатынын
көрсөткүчү төмөн болгон Терек айылындагы Жданов атындагы орто мектепке 1 жылдык мөөнөткө директорлук кызматка дайындайт. Айылдык директор ошол мезгилде 27 гана жашта болчу. Ал 1 жылдык мөөнөт 10 жылга узарган. Алгачкы мектеп ушул жерде жайгашкан болчу. Ушул мына биз кетип аткан жерде ошол алдыма эң негизги максат биринчи ошол мектепти жаңылоо, экинчиси мугалимдерге, ата-энелерди мектепке ишенимин жаратуу, мугалимдердин кадыр баркын көтөрүүнү эң милдетим деп кабыл алдым. Мына ошентип ошол максаттар менен ушул ишке кириштик. Мега өзгөчө ушул мектепте дем шык берген жалпы ата-эненин ушу мектептин өзгөрүшүнө болгон колдоосу, муктаждыгы болду. Экинчи жагынан мен ошо колума кол, бутума бут, оюма ой кошкон ушул жерде Ашымбаев Эстебес деген кыргыз тил адабиятчы мугалими менин орун-басарым болуп абдан эң сонун дилимдегидей иштерди жасап, мен кошкон ойлорго кошумча ойлорун кошуп абдан чыгармачылыкта иштеди. Ошондой эле ушу коллективдеги көпчүлүк аксакалдар, Калдыбаев Төрөбай деген географ мугалими, Айдаралиев Точмамат деген эмгек мугалими, ошондой эле Жөбөнүп Капар деген географ мугалимдери, Кочкорбаев Күчүкбай деген баштангыч класс мугалимдери, дээрлик бардык мугалимдер ошол абдан чыгармачылык, жигердүүлүк менен ишке кириштик. Assalamu aleykum. Саламатсыздарбы? Кандай? Жакшыбы? Саламатсызбы, жакшысызбы? Кандай? Жакшы. Саламатсызбы? Кандай? Жакшыбы? Денсаулыктар. Гүлмира кандай? Жакшыбы? Денсаулыктар жакшыбы? Булар менин шакирттерим кийин келип коллективге кошулушкан. Бул мектеп мен үчүн баягы турмуштагы бактым ачылган мектеп болду да. Ошол алгачкы жемиштүү жылдарым өмүрүмдөгү ошо 70 жаштагы 10 жылдык эң жемиштүү жылым ушул мектеп болду да. Ушул мектептен башталды бүт ийгиликтерим. Саар менен канча шашып келсең ушу жерде. Кечкурун жууп тазалатып коюп кеткен кишилер. Китепти окуганда да бүктөп коет эле да. Бүктөп коюп бизге мына жеринде мындай жазылыптыр, окуп чыккыла деп биз ошол кишинин колунан окудук. Бул кишинин артынан ушу жерге келгенде биринчи китепкана уюшулду. Анан өндүрүштүк бригада уюшулду лагерь. Ошол мезгилде биздин мектеп районунда Таяныч мектеп деген наам алганбыз. Ишенимдүү мектеп деген наамыбыз бар. План конспектисиз сабакка кире албайт элек. Жада калса ушул экскурсияга кетип атканда дагы жакшынакай болуп, жакшы настроение менен келсек дагы кээде жазбай коебуз да, неме планды. Агай чакырып алып, кана план конспектиңер экскурсияга деп дагы бизди ушундай талап коет эле да. Ошондо капа болуп калат элек. Эми ушул экскурсияга план жазбасак эмне болот эле депчи. Көрсө ушунчалык план бардык ишке керек экен да. Үй бүлөдө деле ушу үйдөгү иштерибизде деле пландап алсак бардык ийгиликтүү жүрөт экен да. Ушул тоолуу шартта 6 жашарлык балдарга шарт түзүп, эң биринчи ушул биздин райондо ушул шартта бул агайга абдан чоң ыраазыбыз. Ошол кезде ошол балдарга жатаканасынан бери шартты түзүп, ушунча белгилүү семинарларды өтүп бардык өзүнүн опытын жайылткан агай эле да. Агай сизге чоң рахмат. Сиз салган жол менен келе жатабыз. Бул киши аябай изденүүнү ушунчалык жакшы көргөн киши эле да. Педагогика боюнча кандай усулдар болот, кандай усул чыгат, кандай методикалык китептер багы, куралдар, окуу куралдары.
ошолорду каерден болсун таап алып келип мынауda мынандай жазылыптыр, мына жерде мынандай экен. Ушул метод менен, ушул усулдарды колдонуу менен иш жүргүзөлү деп ушундай чарчабай, чалыкпай ушундай иштеген алдыңкы директорлордон болгон да. Бул жерде ушу мектепте мындайча айтканда кадрларды да ушул жерден башка жактарга дагы мындайча айтканда сунуштап неме кылып турган да. Анткени жанагы буяк айткандай резервке турулган жакшы мектеп болгон да бул жер Алайкы районундагы. Мына 85-жылы реформа жүргүзгөн мезгилде Черненконун убагында. Ошо реформа жүргүздү. Ошондо бул кишинин шатталып, ийлин ким экенин бул киши бизге биринчи алып келип, методдорду үйрөтүп, кандай методдор менен сабап өтүүнүн ушу киши келгенде бул кишиге эң бир жакшы мен баа берем. Өмүр бою ушунчалык немесин өмүрүн балдар үчүн арнаган кишиде. Мен музыкант мугалиммин. Анан бул киши келет эле. Келип туруп айтат эле, музыка жериңде жериңде мынандай бар экен го деп астын сызып, даярдап келип, анализди берип, мына жактарында кемчиликтериң бар экен, мына жактарында жетишкендериң бар экен деп жүрүп, ушул кишиден көп тарбия алдык. Каникул мезгилинде келип калсыз. Балдардын баарында келбепсиз да. Чындыгында мен буяка жөнөтүп жатканда абдан толкунданганмын. Кандай эл, кандай журт, кандай коллективге туш келем, жаштык кылбайынбы деп. Бул айыл келгенден кийин элдин наттуу, салттуу, адамгерчилиги бийик, өзгөчө касиетке ээлер эл экендиги, ошондой эле коллективдагы чыгармачылыкка, жаратмандылыкка суусап, жакшы пикир, жакшы ой жаратууга муктаж болуп турган учурга келген экенмин. Менин ошо окуу тарбия ишин жакшыртуу жөнүндө сунуштарымды коллектив, жалпы журт абдан жакшы кабыл алып, оң маанайда тосуп алышты. 1988-1989 окуу жылында Орозали Сайдылханов өз каалоосу менен райондук билим берүү бөлүмүнө арыз менен кайрылат. Ал арызында өзү туулуп өскөн айылына Көңдүк орто мектебине которууну өтүнөт. Анын 10 жылдык директорлук ишинин оң натыйжасынын негизинде арызы дароо кабыл алынып, Көңдүк орто мектебине директорлук кызматка келет. Экөөбүз баягы Булеткадан Булеткага кыдырып окучу элекчини. Анан ошондо деле кечке читаниядан чыкпай чогуу чыгып алып, кээде кеч калганда Набай паркында бир жолу ошо Өзбектин баягы түндө кечкурун Өзбектин баягы дейди балдарынан деле топок жеген күндөрүбүз болгон. Кечкурун баягы чогуу семинар сабактарга чогуу даярданат элек. Ошондо эле Ороз аябай принциптүү болчу. Баягындай өзүнүн айтканынан кайтпайт эле, анан өзүнүн идеясына туруп алат эле. Алар менен талаша кетет элек, жалпы баягы семинардык сабактарга даярданып атып. Достон да жакынбыз, чынында айтыш керек. Ушундай болуп калганбыз да. Бул киши келгенден кийин бул кишинин артыкчылыгы өтө чыгармачыл эле. Бул балды ушунчалык деп жетишилген ийгиликке канааттанбайт эч качан. Мындан да жогоруласак дейт эле. Келери менен эле балдардын жалпы мектептин билим сапатын алды менен. Ошол кайсы класста төмөн экендигин анализ жүргүзүп, чогуу иш жүргүзө баштадык. Биз алдыңкы ыкмаларды ошол кезде жанагы поиска педагогика деген китеп чыккан. Ошол боюнча башталык класстарда Лысенкованын методдорун өтө башташты. Математика багытындагылар Шаталовдун ыкмаларын өтө баштады. Ал тургай балдарды семинарларга жиберип, ошол Шаталовдун ыкмаларын үйрөтө баштады. Мына өзүнө иштешкен кадрларга өзгөчө көңүл бурат. Айрыкча даремети бар, жөндөмү бар, аракети бар кадр болсо, ошого укмуштуудай колунан келишинче жардам берет. Анан кийин жаштарды аябай жакшы көтөрмөлөчү болчу убагында. Эми мен ошого бир мисал айтып берейин. Теректе Ыждан мектебинде иштеп атабыз. Ал убакта райондук комсомол тарабынан, партия тарабынан, башка тарабынан кезектүү да, кезексиз да текшерүүлөр келе берет эле да. Бир жолу мектепте Ороз ака жок болчу. Анан кийин райондук комсомол комитетинен текшерүү келип калыптыр да.
Gelip alışıp öyle pıtıraşıp durup pioner bajatidin iş planlarını görgözüp neme Komsomol komitetinin iş planlarını görgözüp alları jok ele dese sen jaş mugalyp turbaysың bu. Sen görgözüp alıp bere beresin. Men alardın işine neme kılbayım, giylik iş albayım. Alardın planları özde bolat. Men аны alıp bere albayım desem seni görüp şaşpa gelgende görösüň, direktirin gelsin dep beni aya opuzaladı. Anan keyin kechke Orazaka gelip kaldı. Gelip kalıp turup anan keyin aytты баягы tekşerүүчü Komsomol komitetinin biri sekretari. Mınavu mugalimiň deyt, boy götüret eken deyt. Bizde olsa genebey koydu deyt. Bunun naçar eken dese Orazaka aytıp atpayбы? Dost deyt. Uşunday prinsipialdy jaşlardy biz götürmesek andan kim götüret dedi. Oşo oýunça kalıp kaldı. Men aябай süýündüm. Meni koldap koydu da. Kaçan bizim mektepke bir direktör bolup gelgenden keyin bizning kollektivinde bilim sapat jogorlady. Baldardın bilim sapat jogorlady. Bu işke verilgendigi bu kollektivde özünün içine katı taraylaydı. Görgözme vermeydi ele. Bu bala sabak baştalarda ızmanok bolordu mugallim menen koşuya girip ketçi oldu sabaka. Senin sabağına girem, sağına alberen döyt ele. Bu şunanlı terbiyelendik biz. Koku ertenden direktimde deyittim. Öz predmet boyunca açıkladı. Bu bir kasiyeti. İkinci kasiyeti mektepke sağır menen mugallimlerin aldında yok degende 20 minut erте keletdi. Kaçan erте kelesin? 1 saatka. Pastane kontorunda oturadi. Mugallimler saatte okutup ketebiz. Vakt bitkende dagı yarım saat murun ketedi. Bu ikinci kasiyeti. Üçüncü kasiyeti bunun adamgerçiligi. Jönököylügü. Bir de adamga katı söz söyleydi. Birileri katırak söylep okus demesi boyunca atınlerden ve başka çarbalı işlerimizde gülüp jayna azıklı memlekelet bolçu. Dagı bir kasiyetini aytkanım direktör bolup işlep жүрдü olam. Mektepten bir kıyınçalık, bir mığına ziyan çizgen çok. Direktörden düştü, o sumkası menen geldi, sumkası menen gitti. Mektepte nesi kaldı? Şunun bergen bilimi kaldı. Rayonda artakdakta жүрдük. Bu işinin en bir artıkçılığı uşul mınav agартууда bolsa dagы айыл чарбасына кошкон салымым кошоюн. Колхоз совхоздун экономикасын өстүргөндө абдан өзүнүн бай тажрыйбасын бөлүп, ошол өзүнүн эмгекчилдигин ошо көрсөтө алды да. Ошо мектепке директор болуп келгенден кийин уюштуруп биринчи ирет ушу Көңдүк мектебинин мектеби эле жаңыланып неме болбостон ушул айылдын баары Оразака келгенде ар түрдүү зоналарды ат коюп, мисалы мен азыр арпа тектерде жашайм, арпа тектерде Аурора деп, Тегирмен деп ар бир зоналарга аттарды койдуруп туруп ошол жерде зоналарды жарыштырып ар түрдүү иш чараларды өткөрчү элек. Ошо Оразака келгенде баштап ошону биз мугалим болуп, мисалы ар бир класс жетекчи ошо классын кайсы зонада болсо ошого карай иштерди уюштуруп, анан зоналык ушундай беттешүүлөр, жарыштарды уюштуруп, маданий аябай иш чараларды укмуш уюштуруп, ушу Көңдүктүн окуучулары эмес ата-энелер да чуркап ушу аябай киришип калышкан болчу да. Анан Оразакедеги ушу баланын баягы байоо жан дүйнөсүнө мээрим салган эң жакшы жактары бар да. Жаш балага ушунчалык балдардын сезимине ушунчалык өзү кошо ата-энесиндей болуп кошо киришип, ошонун ар бир баланын эмесине көңүл буруп турат да. Эмгек мугалимилер. Бул киши бир эле педагогика эмес, бул чарба жолуна да ушунчалык татыктуу изденген адамдардын бири да. Мына ошо мектепке директор болуп келгенден кийин ушу көмөкчү чарбаны уюштуруш үчүн аябай аракет кылды. Мен эмгек мугалими болгондуктан мектепте ушу столдорду жасап, анан мынау коомду пайдалуу эмгек деген предмет кирген. Ошону менен ошо колхоздун, совхоздун чарбаларына иштеп туруп, ошодон акча таап, анан эчки курадык. Эчкиден кой курадык, койдон уй курадык. Акыры ошолор ушун койдун саны 56-га барды. Уйдун саны 4-ке жетти. Ана ошолорду ушул күнгө чейин азыр биздин мектеп пайдаланып жүрүшөт да. Mektepte çarvalık işleri boyunca işleyip. Çarvalık işleri boyunca ben aytayın degenim, mına hazır görüp turasızlar. Mına Bağdaraktardı. Nartuzda turganımızdan yani. Orazaka'nın salım menen bütken nerselerde onların vardı. En birincisi mına mektepte şu Orazaka'nın salım menen salınıp kalgan. Anda tartış zaman bolçu. Sementin yallavattan süylöşken eken bir biznes menen.
6 tonna bir çoğun maşina menen yüktep gelip Semet'in aşar yolu menen bitirgen. İstenanı da aşar yolu menen bitirgen. Bu oşentit mektep olup 2. korpus olup işe girişip buna okuşlar terbiyeli otar. Ana buna bağdarakta olsa leskozlar menen söyleşip hozur aşotun esevinen akça otarıp anan köşetleri de ap gelip bu yerde jetektep men. Buna şu oroz ekenin sağlımın hazır bışıp jetilip mektep paydasını görüp atat hazır. Çarva uyuşturgan. Budan düşkön bardığın oşol okuşlarga ısı okat verip paydalangan. Oşonun tölünen paydalanıp. Okuşlar ısı okat işi olçu yılına. Andan keyin daha bu işin çesniliğini ayıp vereyim. Mına yerge 20 sotuk yerge kartuşka aydattı. Kartoşka aydatıp kartoşkası bir üçlük kartoşka 1 kilogramdan bol verdi bu işinin bağına. Anan oşonda men dağı bu işin aldın o 8 koyayın. Bir çelek kazı alpar üyüne alıp buna kartoşka şunday oluptur. O deyip koyunuz desem alıp gelgen yerin alparıp gayra göğüm koydu öldü. İmdek anttınız desem ekoz okuşların rızkısını kıysak kanday olat yağmur. Alparda göğüm koy. Buna şunday adamını da takır mülkке kol salvagan. Şunçalık çesni adam ele de. Ana sizden keyin men de bana jetekçi olup 2. jol işlеген mezgilimde mekteptin kıskaça tarixini çıkardım orozke. Bul sizdin mağa kaltırıp ketken altın muraslarınыздın biri. Oşo mezgilde siz tüzüp ketken mekteptin tarixi boyunca albüm. Бүтүрүүчүлөрдүн ар биринин эстелиги калыш керек деп тиктирген бактарыңыз, жасатып койгон альбомдоруңузду пайдаланып, мен мынандай мектептин тарыхын чыгардым. Абдан жакшы экен. Бул тарыхта ар бир директордун мезгили мына жерге жазып койгонмун. Ошо мезгилде ар бир директор мектепке кайсы жаңылыктарды кийирди деген нерсе турат. Эми аракет кылса, ушу мезгилге сиз элдин эсиндесиз да, дагы айтып турушат. Бизден ороз агайыбыз болгондо будан да жакшы болот эле деп. Жана аксакалдарды айтып коюңузду эми суранып алып келебиз дегенге чейин барды деп. Анан сиздин ишиңизди жерге калтырбай, окуучуңуз катары, устазыңыз катары мына азыркы кийинки муундарга да ушуларды айтып аракет кылып атабыз. Силерге ишенебиз. Жакшылык болсун деп отурабыз эми. Эң сонун улайт деп. Башкы уролдо мектепте мугалим турат. Мугалимге эч бир техниканы дагы, имаратты дагы теңеге болбойт. Ошон үчүн мен ишенем, бул көңдүк мектеби, көңдүк айылы эл, өзгөчө бир мүнөзгө өзгөчө касиетке ээ болгон эл, ал ушул дагы ушул окуттар бериши, билимдүүлөр көбөйүп, жакшырып, чоң ийгиликтерди жаратат деп. Рахмат. Аны айтканым бул мектептен өзүңө белгилүү, ошол 89-90 жылдары республикада 2 жыл катары менен 1-чи жылы кыргыз тилден 2 окуучубуз, Касымбекова Сапаргүл, Сарылканова Перизат. Ал эми 90-чы жылы Токоев Асыл республикада тарыхта ушул 2-нчи орунду алган. Демек, мына мектеп алгачкы жолу ошол учурда окуттар ишин жакшырталы деп 1-чи радиобузду элде киргизгенбиз өзүң көрүп. Дагы көп нерселерди улайсыңар, эми жаңы мектеп курулуп атыптыр, дагы жакшырат деп үмүттөнөм. Рахмат. Чынында кыргыз жеринин ушунчалык кооздугун көңдүк айылына бурула бергенде дагы бир ирет сездим. Сөз менен айтып бере алыс кооздук. Агай дайыма айылына келатканда туулган жери менен саламдашып, мөңгүнүн илеби сезилген тунук суудан ооз тийип, ушундай керемет жерде төрөлгөнүнө ырасчылыгын айтат. Педагогикалык түйшүктүү, ары жемиштүү жылдары, бактылуу балалык өткөн көңдүк айылы. Билим берүүгө Ополтоодо эмгек кылган, миңдеген балдарды тарбиялап, коомго өрнөктүү салым кошкон мугалимдин алтын конушуна келдик.
Özümüz tuğulup öskön, erejege jetken, bala çakalı bolgon ayılыбызга keldik. Atamın үйüne girip ketip atabız. Bul үйдү көргөндө балалы кез, жашты курак. Алейкум ассалам. Кандай саламатсызбы? Кандай денсаулык жакшыбы? Өзүңүз жакшыбы? Жакшы келдиңизби? Балдар чоң Рахмат, жакшы. Кандай өзүңүз? Балдар. Жакшы, рахмат, жакшы. Арбай шардака келиңизде. Biz uşul үйde 11 bir tuğan tuğulu öskönbüz. Atam menen apam salgan üy. Abdan biz üçün özgöçö kasiyetli. Uşul жерден agarıp kөгördük. Uşul жерден bardık. Turmuştun ulu joluna uşul жерден attandık. Uşul үйde mına barыбызды жоктотпой карап турган ушул Камилжан күйөө болам. Oşo gelgende daima biz dayağa kuşvak kılıp tosup alat. Biz uşulardın üçün sıymıktan alırız. Biz daima bul uyga bular var dep köngülübüz tok kelebиз. Men daha gelin bolup kelgende uşul üydün bosogosун аттап келгемин. Бул үйдөн биз абдан жакшы talim terbiye aldık. Şu atene öz ayağında jakşı özünün akıl nasihatlarını aytıp, men gelin bala da östel özünün kızınday terbiyelap jakşı sözlerini ayttı. Biz şu ata enemiz bergen terbiyesine çok razıyız. Орозали Сайдылхановдун атасы Сайдылхан Нурмаматов улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. 1119 аткычтар полкунун бөлүм башчысы, 2 даражадагы даңк орденинин ээси. Ал 1993-жылы кайтыш болгон. Апасы Урпаада 90 жашта. Учурда балдарынын төрүндө уул кыздарына, небере чөбөрөлөрүнө батасын берип, ар бир баласын китеп окууга, билим алууга шыктандырып, акыл насаатын айтып турат. Ene degендин, enенин жүрөгүнөн мээримдүү жүрөк жок да. Балдарын китепти сүйгөндүгү. Биздин баягы көпчүлүгүбүз эми баягы билим жатын мына жогорку окуу жайын бүтүшкөн көпчүлүк бир туугандарым. Анан ушуга дагы апамдын ошол китепкөйлүк сапаты энелик көптү билгендиги азыркыга чейин китеп окуйт. Ушул Нурмаматова Үпү өзү аты, анан Үрпада деп дагы коюшат. Азыр дагы мени ушул аяп турат да. Баягы ооруп атат дегенден бардым да Бишкекке. Анан Бикарт деген клиникага жаткырыптыр да. Ошондо барсам араң дем алып жатат да. Анан кыштын күнү балам үшүбөй келдиңби дейт да. Ушунчалык эме болдум да. Өзү ошол абалда жатып, анан ушул суроону берген да. Азыр да ушул аярлап, абайлап, ушу этияттап, сактап турат. Orası özü kiçinesinden özü tırışacak, meynet geçiyor. Özülgen, koyözülgen ballardan bolu östü. Balam ananı 10 yıllık mektepte bitti onu. Onu bitkenden keyin men yalnız boy olup üylep koyduğum özümün singdelerimden. Ököten mektepte oşka varıp, anan oşka okuğa girgizip, oşka varıp enstitütü bitip, gelip oşandan Gömlük'e geldi. Gömlük'ten direktör olup girip, Terek'teki mektepke vardı, anda jakşı işlet mektep saldırıp, her değişti, anan geldi, oradan Karabolca'ya getirip, özü aktörlük mektebi açıvardı. Oşadan beri jakşı okutup ballardı, okuyan balları Türkiye Üstad'a gelip, Türkiye Üstad'a okup, jakşı oluştu. Oşan için balam köp sıylıktardı, medal aldı.
Çet memleketke varıp geldi yemelerine. O da karşı bir beni şovalama, benim sınıftanım. Gelinim de ama aynı benim koşalı bir gecik ballarımı çoğuma çıktı. Büyümdecilik okudum. Ballarım yine de yorup kaldı. Alarada jetimiz geçirip ben iyi ki karı Kudaya karşı böyle. Ballarımın vardığı, ne ölürüm vardığı, özüne tıkan, özüne çeçkündüğü, elge paydası yiyen ballardan bu işlevcili şey. Ben ballarıma vardığına razımım. El için söylemem ballarım, el için işte atışım. 1998 республикада алгачкылардан болуп автордук эксперименталдык мектеп түзүлдү. Сайдылканов бул мектептин үлгүсүн иштеп чыкканга чейин Терек айылындагы Жданов орто мектебинде иштеп, Көңдүк орто мектебинде атайын эксперименталдык класстарды түзүп, ал жактан өз тажрыйбасын иш жүзүндө көргөн соң, райондук деңгээлде мектеп түзүүгө бел байлады. Aptorduk mekteptin açılışına türtkü olgun mesele men şu 1979 yılı Bişkek şahrında mektep direktörlerinin 2 aylık kursu olatılı alıçurda. Oşol yerde kurska vargamın. Oşol kursta birinci günü oşol kurstun rektörü İskak Bekboyev oşol kurska bargan direktörlerge referat yazуу боюнча, kurstuk iş yazуу боюнча temaları sunuş kıldı. Men temalarda karap çıktım da anan şu Bekboyev'dan suradım, eğer de özünün dilinde tema olsa yazsa olur dep. Anan abdan yazsa bolot. Deden men oşondo muallimdin adamgerçiligi okuçunun жөндөм таланышыгынын гүлдөп ачылышынын негизги өбөлгөсү болот деген темада анан реферат жаздым да. Анан рефератты баалаганда мага Искак Бекбоев абдан жакшы пикир жазып, анан баягы эң сонун төбөлүктүү тема экен бул. Ушул теманы өркүндөт dedi de, anan oşol mağa bayağıl özünçe bir dem berdi de pedagogikalık işmevdelikte. Anan ikinci jagda oşo menen anan mına 1994 yılı Oş Bilim Berүү Institutu tarafından mektep işin gumandaştırуу jana demokratiyalaştırуу Sapat'ın kepildigi deyen temada konferensiya uyuşuldu. Ana men oşol konferensiyaga aldın aldı bu rayonduk konkursuna. Oşol temada anan bağıl daklaat ayarladım. Anan oşol daklaatım oblastlık konferensiyanın uyuşturucular tarafından abdan jogorу baalanıp, anan ошол баягыл ошол тажрыйбамды Аптордук мектеп алдыңкы тажрыйба мектеби катары жайылтууга уруксат берүү сунушун ушул педагогикалык институтка сунуштап беришти да. Анан ошол сунушту Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын алдындагы ошо педагогикалык институтка директор Бекбоевага кийин ошого директор болуп калды. Анан ошо кишиге алып бардым. Алып барсам, ал киши абдан жакшы кабыл алды дагы. Ошол педагогикалык институттун коллегиясында талкуулап, анан ошону баягы ошол автордук мектеп açуу sunuşun berdi de Bilim Berүү Ministerliğine, rayonduk bilim berүү bölümlerine, oblastlık bilim berүү bölümüne sunuşlama berdi de kollegiyanın seçimini. Anan oşo sunuşlamanı alıp, anan men uşul
rayonduk bilim berүү bölümüne geldim. Ошо 94'ten 98'ge çeyin bayagыл ар түрдүү кырдаалдыга орун bunday mektepte orun yok, kayaktan tamam degende her türlü problemi menен çeçilbey geldi. Anan 98 yılı ошол Abdümalik Egenberdiyev деген hakim gelip kaldı. Anan ошо kişiye anan bayağı sunuş menен geldim. İştep жүргөндө bir günü ошол Розалы келип калды. Агай сиз менен жолугайын дедим эле деп кел. Сүйлөшөлү деп отуруп ушул автордук мектеп ачсам деген оюн билгизди да. Анан бул кандай болот? Кандай максат, кандай каржы маселеси кандай болот деп бүт баарын сүйлөшкөндө мен абдан кызыгып калдым. Кызыгып буну колдошубуз керек деген. Андан кийин биз эми албетте ошо чечим кабыл алаардан мурда өзүбүздүн кесиптештер менен районо анда ошол элге билим берүү бөлүмү айрым мектептин мугалимдери менен кеңешип сүйлөшкөндө көпчүлүгү Орозалынын аябай таланттуу мыкты агай деп мүнөздөшсө, айрымдары жок, бул мектепти биз кадимки эле мектепте эле окутуп атпайбызбы, анын үстүнө жакшы окуган окуучуларды бул чогултуп алса начарлары бизге калабы деген мектептин жетекчилери агай эжекелерден дагы мындай каршы пикир айткандар болду да. Бирок ошого карабастан бул жакшы демилгени колдоону чечтик биз. Атайын буйрук чыгарып туруп, атайын ушул мектепти түптөө боюнча чечим кабыл алып туруп, ошол райондун борборундагы чоң мектептин бир бурчунан орун берели деп чечтик. Ага ошол мектептин жетекчилери дагы, агайлары дагы каршы чыкты. Бирок аларга түшүндүрүп, жок, бул баарыбыздын максатыбыз бир, эң биринчи эле максатыбыз балдарга татыктуу, жакшы билим берүү. Келечекте ушул жерден биздин ошо Каракулжа эле эмес, жалпы республикабызга эмгек кыла турган азамат уул кыздарыбызды тарбиялашыбыз керек. Андайлар окуучулардын арасында көп деген маселелерди коюп, анан ынандырып, ушул маселени чечкенбиз да. Өтө тобокел менен ага көп каршылыктар болгон. Көп каршылыкты. Өзүнүн эле кесиптештери, өзү менен эле чогуу иштеген агай эжекелер каршы болгон. Анын райондук ошол эл агартуу бөлүмдөрүндөгү жетекчилер дагы каршы болгон. Бирок ага карабастан жок, биз ушул демилгени колдойлу. Мунун келечеги сөзсүз жакшы натыйжа берет деген ишенимдүү чечим менен ушундай чечимге барганбыз да. 1989-жылы азыркы Көңдүк деген мектепте семинар өтүп калды райондук. Ошол мезгилде райондук билим берүү бөлүмүнүн алдында усулкананын башчысы Тоок агай деген болот эле. Аябай ушу жаңы иштерди, жаңы идеяларды, ушундай бир жылт эткен жакшынакай иштерди элге тартууласам деп чоң эмгек кылган киши эле. Ушул киши ушул Орозалы агай директор болгон Көңдүк мектебинде бир чоң семинар өтүп калды. Анан ошол семинарга барып катыштым. Мен ошондо билдим Орозалы агайдын кандай киши экенин. Анткени ошол семинарда окуучулардын өзүн өзү башкаруусунан баштап ата-энелер комитеттеринин иштерине чейин көрсөткөн эмгегине мен чын таң калгам. Ошондо эле ушул билим берүүнүн бир жаңы идеяларды көтөргөн, бир жаңы бир багыт пайда боло баштаганын ошондо байкадым да. Анткени билим берүүнүн ушул демократиялаштыруу деген эми бүткүл союз мезгилинде гумандаштыруу, демократиялаштыруу деген чоң бир багыт болуп атканын ошондо ушул билим берүү тармагында биринчилерден болуп ишке киргизүүгө аракет кылган киши ушул Орозалы агай. Районго ушул чоң салым кошту десек туура болот. Анткени ошол кайсыл багытта болбосун, көрсөткүчтөрү боюнча районда эң алдыңкы орундарды алып, балдары бүтүргөн окуучулары ошол эң мыкты деген ошол окуу жайлардан окушуп, элибиздин мына республикабыздын түрдүү тармактарында ошол эмгектин алдыңкылары болуп,
ушундай биздин районубуздун ушул өзүнүн мектебин атын алыска кетирген ушул мектеп десем болот. Ал киши бир эле ушул автордук эксперименталдык мектептин директору болуу менен бирге чоң мугалимдердин чоң бир жамаатын тарбиялап чыгарды. Жоопкерчилик кандай болуш керек, мугалимдин жоопкерчилиги? Балага кандай мамиле жасаш керек? Кандай кылып мамиле жасаганда жакшы жыйынтык бере тургандыгын бул турмушта чынында эле көрсөтө алды. Мектепте азыркы учурда 27 мугалим, 8 техникалык кызматкер эмгектенет. 17 класста 470 окуучу окуйт. Мектеп ачылган күндөн баштап олимпиадаларда областтан, республикадан байгелүү орундарды багындырып келүүдө. Бул мектепке балдарын окутууга дилгир ата-энелер көп болгондуктан, ата-энелердин талабын эске алып, 2008 жылы райондун акими Манап Алиев 1950 жылы курулган эски китепкананын имаратын пайдаланууга өткөрүп берген. Ош турган мектеп имараттар бар. Bir kolunda var, beyligi var kişiler atalarının аттарын koydurup anan oşo boş karmap turgan imaratlar var. Oşolordu berişken yok. Alalmadı. Oşonda en kıyın şartta bir eski nemeni alıp oşonda özü dolborlar yazıp argimden otu alıp oşolordan anan ança munça kolunda var tuğanlar jardan berip anan hökümet da albatta emetdi. Biroq bu oşo özünün kajıbagan gayrаты менен, öjörlügi менен, tınımsız emgegi менен oşo mektep emetdi. Egerde bizde çınında en birinci reforma oşo bilim berүүдөн başlarış gerek. 30 yıldan beri. Biroq oşondo şu men taң kalgan nersem bayagı жаңы жакшы иштеген кишини баягы иткүлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей ошо өзүнүн эле тармакты иштегендер өздөрүнүн эле жетекчилери айрым учурларда колдорунан келишинче көрмөксөн билмексен болгусу келишет. Мен көп эле байкап жүрдүм, эми алардын көбү кызматтан кеткендер бар. Алардын атын айтып отурган кереги жок, бирок агамдын эмгеги калды. Мына балдары, мыкты балдары окуп чыкты. Бул жаңы мектептин моделин түзүү бардык мугалимдер үчүн аябагандай кыйын болду деп эсептейм. Себеби жаңы мектептин модели бул эксперименталдык, демократиялык, гумандуулуктун мектеби болуп эсептелди. Бул жерде мугалимдерди агай өзүнө идеялаш катары чакырды. Мугалимдер демократияны туура түшүнгөн, эркин сөз катары түшүнбөй, ушу коомдун, ата-эненин ишеними катары түшүнгөн, гумандуулукту, мээримдүүлүк катары түшүнгөн мугалимдер ушу агайдын идеясын колдоп, эмгектенип баштадык. Агай билимдүүлүк бул адамгерчиликте турат деп дайыма айтчу эле. Ушул адамгерчиликти тутуп, ушул ата-эне, коомчулук бизди колдоп турду чындыгында. Биз аларга уят болбойлу деп ушундай аракеттерди жасадык. Ошол аракеттердин үзүрүн азыр көрүп жатабыз. Биз алгачкы мектепти түптөгөндө бир аз мектепти уюштуруп абдан кыйынга турган агайга. Анда биз Эргеш Осмонт мектебинин базасында уюштурулганбыз. Ошол мезгилде биздин окуучуларыбызда кандай болот экен деген чочулуулар болгон да. Бирок жыл өтүп эле бир 2-3 жылдын арасында биздин мектептен ушул агайдын идеясынын тууралыгынанбы ийгиликтер жаралып, алгачкы карлыгаштарыбыз эң жакшы упайлар менен окууга өтүнө баштаган. Бизде ошо Оразалы Сайыткановдун автордук мектеби десе эле, мына сырттагы адамдар анан айтышат да, бир заңгыраган чоң 2 кабаттуу же 3 кабаттуу аябай эшиктери кенен болгон бир башкача мектеп элестетишет да. Анан келгенде эле караса мындай кичинекей болгон, чакан, мурун райондук китепкана болгон да. Ар мектептерден топтолгон мугалимдерди ар кимдин өзүнө барып, сүйлөшүп, жекече өзүнө чакырып алды да. Анан ишибизди ошол эле жерден 2-кабатында Лели мектебинде баштадык.
Анан агайдын эми бул жерде эмнени өтө өзгөчө белгилеп кетишим керек. Баягы мектептерде башталгыч класс, билим башаты башталгыч класс дейт да. Бул мектепти эң ушундай түптөгөнгө өтө чоң жакшы салым бул. Бирден бир ушул башталгыч классты өтө мындай анализдеп жакшы үйрөнгөндүгүндө болуп турат да. Мектеп посугосун аттаган баладан баштап пенсия жашындагы мугалимдердин бардыгына бирдей гумандуу мамиле жасайт. Билбейм, башка мектептин директорлори, завучтары кандай кирет билбейм. Агай бир жылда сабакка кирсе, кирген экен, ошондо бир жолу отчет берип атпайбы, педагогикалык акыркы усулдук кеңешмеде, деп айтып атпайбы? 600дөн ашык сабакка кириптир бир жылда. Демек, бул деген сөз, агай ар бир окуучуну билет. Ар бир окуучу жөнүндө биле алат. Кайсы окуучу эмнеден кыйналат, кайсы окуучуга кайсы жактан жардам керек, кайсы окуучу кайсы жактан өтө артыкчылыгы бар. Мына ушулардын бардыгын изилдеп неме кылат да, анализдейт агай. Кайра ошол кайсы окуучуда сабактарыбызга кирсе, кайсы окуучуда кайсы кемчилик бар, ошону кийинки сабакта кирет дагы. Мисалы үчүн ошол окуучу өткөндөгү кемчиликти бул жолу жоюп алыптыр. Сага рахмат деп туруп, ыраазычылыгын берип чыгып кеткен агай да. Агай ушу балдарды тарбиялоодо мугалимдерге насатчы, ата-энеге камкор мугалим деп айта аламын. Агай менин кызымды олимпиадага даярдап, райондук, облустук, республикалык олимпиадаларга катыштырды. Республикадан 2-чи орунду алып келишти. Агай дем алыш күнү дагы, майрам күндөрү дагы дем албастан биздин балдарыбыздын кызыкчылыгы үчүн дайыма иштеди десем жаңылышпаймын. Агай дил баяндарды өзү жазып, кызыма да жаздырып, кайра бири-бири менен алмашып, окуп, ойлорун, сунуштарын айтышып даярдады. Тесттерди түзүп келип иштеди, чыгармаларды талкуулашты. Агайдын эмгеги чоң. Агайдын эмгегинин натыйжасында алтын тамга аттестатына ээ болду. Андан кийин жалпы республикалык тестте жогорку пайда алып, Иса Акунбаев атындагы Мед академиянын бюджеттик бөлүмүндө окуду. Ал окуу жайды дагы 1-чи курстан 5-чи курсту бүттү. Ошо окуу жайды жалаң 5 менен окуп стипендия алат. Агай билим гана берип койбостон, балдарыбыз кайсы жерде болбосун, алардын акыбалын сурап, ден соолугун сурап, кандай жерде жашап атканын сурап, биз менен баарлашып турду. Агай ошо ата-энеге жеңилдик болсун деп Азамат плюс командасы менен иштешип, кызым 11-чи классты бүтүп атканда, ошол команданын 8.000 стипендиясын алды. Андан кийин 1 жыл бою тилди үйрөнүү курстарында окуп, 3.000 сомдон акчалай жеңилдиктерди ай сайын алып турду 1 жыл бою. Агай бир гана менин кызымды эмес, мектептеги бардык окуучулар үчүн бирдей мамиле жасады. Бардыгына оюн билип, пикирин угуп, эркиндик берди. Агай ар бир окуучунун өзүнүн эмнеге кызыгат, ырдай алабы, бийлей алабы, кайсы сабакка кызыгат, ошо баланын түшүнө билет эле. 1998-жылы агайдын мектеби ачылганда ушул мектепке келгенбиз. Агай ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык жугумдуу билим берген, тарбия берген адам деп айтсам болот. Агайдын ушул татыктуу берген тарбиясы астында биз мугалим болдук. Агай ар дайым бизге садаган кетейин, ананып кетейин деп кайрылчу, башыбыздан сылачу. Биз ага чейин андай мугалимдерди көргөн эмес элек. Ушунчалык өзүнүн бир күчтүү идеясы менен, мээрим менен тарбиялоо деген идея менен бизди тарбиялады десем болот. Талантыбызды таптады. 2004-жылы мен бүтүрүүчү болдум. Ушул жылы агай мени республикалык олимпиадага даярдап жеткирди. Ушул республикалык олимпиадага чейин жеткирип, анан райондо эң алдыңкы упай алып, райондо жылдын мыкты окуучусу деп аталдым да. Ушул ийгиликтериме эң чоң салым бул илимдеги атам деп айтсам болот. 2008-жылы кайра бул мектепке мен мугалим болуп келип калдым.
Ошондо мен агайдын чындыгы педагогдук эмгегин байкадым да. Мурда окуучу катары байкасам, кийин адис катары байкап, ушул агайдын зор эмгегин, өзгөчө методикаларын алып калдык десем болот. Бардык иш-чараларды ушул өзүнүн почерки менен жазат да. Бир дагы мынаны жазып койчу, сен буну жазып койчу деп компьютердик вариантта жазбайт. Бардык эгерде ошол агайдын берген мугалимдерге берген сабактардын анализдерин, башка иш-чараларын, ушу педагогикалык кеңешмелердин, директор алдында кеңешмелердин протоколдун алса, бул өзүнчө эле бир эмгек да, эмгек. Аны эми ошол жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин мектепте мынандай окуучулардын эң негизги көрсөткүчү ушу билим сапаты, жалпы республикалык тест, предметтер боюнча олимпиада деген ушуларда областтык, республикалык сынактарда абдан чоң көрсөткүчтөрдү берип келе жатат да. Анан бир нерсе эсиме түшөт. Оштон бир кишилер келип калды. Ошо автордук мектепти көрөйлү да, анан мен алып барып калдым. Алып барып калсам, мен карап туруп, эми имарат эски. Анан көрүп, окуучулардын билим сапаты, мугалимдердин чыгармачылыгы имараттын эскилигине таасир бербей турбайбы дегендей сөздү укканмын да. Көрсө, ошол имарат эски болобу, жаңы болобу, ошо ичиндеги маңыз жөнүндө сөз болуп атат да. Буга чейин көптөгөн ийгиликтерди жараттык, олимпиадалардан алдыңкы орунду алдык, бардык сүйүнүчүбүздү ата-энебизден кийинки эле ушул эжекелерибиз, агай өзү баш болуп, көзүнөн сүйүнүчтүн жашы агып, биз менен тең бөлүшүп отурду. Эми буюрса, ушул келерге медакадемияга тапшырайын деп ниет кылып турам. Буюрса, ушул медакадемияда кардиология бөлүмүндө мыкты адис болуп, келечекте районубузда көрүнүктүү дарыгер катары элге кызмат кылам. Оразали Сайдылкановдун автордук мектебине Pro-KG мамлекеттик эмес уюму «Менин мектебим» программасынын алкагында көп жылдардан бери ийгилик жараткан, өзгөчөлөнгөн окуучуларга жана мугалимдерге акчалай сыйлыктарды берип, атайын стипендиялар менен камсыз кылып келишүүдө. Эки миң жыйырма биринчи окуу жылын ийгиликтүү аяктап, жалпы республикалык тесттен жогорку упай алган, алтын тамга сертификатына ээ болгон окуучуларга Каракулча районунун акими Аманкан Кенжебаев грамота жана акимдин кол саатын тапшырды. Мамлекеттик администрациясынан ыраазычылык катуу тапшырылсын, жана акимибиздин эстелик кол сааты ыйгарылсын. Мен Каракулча районундагы билим сапаты жогорку деңгээлдеги автордук мектептин даңкын угуп, заманбап үлгүдө салынган имаратты көрөм деген ойдо барган элем. Бирок райондогу дагы башка мыктылардын демөөрчүлүгү менен курулган мектептердин катарында 50-жылда эске салган эскирген мектепти көрдүм. 1998 жылдан азыркы учурга чейин райондун, облустун билим берүү тармагынын сапатын жогорку деңгээлде көтөргөн, республикадагы алдыңкы орундагы мектепке мамлекет тарабынан көңүл бурулушу керек деген жаңы имарат куруп берүү зарылдыгын байкадым. Анткени мектептин имараты типтүү эмес, чийки кыш менен салынып, 50-жылдардагы темир меш менен жылытылат экен. Имарат 170 окуучулук орунга ылайыкташтырылган. Бирок учурда мектептин билим берүүсүнүн сапатынын мыктылыгын билишкен ата-энелердин талабы жогору болгондуктан 3 сменада 470 окуучу билим алышат. 470 бала 21 соток жерде окуйт да. 470 бала 3 сменада. Анан ушул билим министрлиги урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, ушуларга дагы бир нече жолу кайрылганбыз. Дагы кайрылат элек. Ушу биздин балдарыбызга заманбап эл катарында жакшынакай мектеп куруп берсе, эл катарында мындай бир спорт площадкасын куруп берсе, биздин спорт балдарыбыздын ойногон жери трасса бул жер эшикте турат. Ушуларыбыз дагы эске алса, ата-эненин суроо талабы ушунчалык көп.
келет дагы менин балам алып кой, силердин мектебиңер жакшы, билимди жакшы берет дейт. Каяка окуттурабыз? Ушундай эле ата-энени бир карап, өзүбүздү бир карап, жалдырап отуруп калабыз да. Мектептин негиздөөчүсү, жаңычыл педагог Орозали Сайдылханов пенсияга чыкканына жана ден соолугуна байланыштуу автордук мектепти өзүнүн шакирти Турдукан Бекташевага өткөрүп берди. 10 класстын 9 балдары менен ошол жалпы республика тестилөөгө, олимпиадаларга даярдыкты күчөтсөң, ишенем сага ийгиликтерди жаратат деп. Бирок мектеби анын жүрөгү, жашоосу, окуучуларынын билим уясы. Дайыма байланышып, мугалимдери, окуучулардын ата-энелери, окуучулар менен жолугушуп, автордук мектепти түзүүдөгү идеяларыны канчалык деңгээлде ишке ашканын талкуулап турат. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү кеңеше турган маселебиз сиздерге белгилүү биздин биринчи максатыбыз ушул улуттук мектеп моделин ишке ашыруу. Бул улуттук мектеп дегенде окутуу тарбиялоо процессин кыргыз элинин салттык тарбиялоо маданиятын пайдаланып, окуучуларды адамгерчиликке, акылмандыкка, эмгекчилдикке, интеллектуалдык бийиктикке тарбиялоо максатын көздөйбүз да. Мында сиздердин ролу абдан чоң. Себеби бул бала өзү табиятынан, жаратылышынан уникалдуу жан деп коебуз, өзгөчө жан. Ар бир баланын өзүнүн баягы шык, жөндөм, талантка ээ. Биз ошону ата-эненин, жалпы мектептин биргелешкен милдети ошол баланын табият тартуулаган жөндөм, шык, таланттарын өстүрүүнү биринчи орунда коебуз да. Мына биз сиздер болуп ошол эң негизгиси. Мына биздин балдар кыялыбызда ар бир ата-эне менин балам демек улуттук жана дүйнөлүк маданияттын мөл булагын сугарылган, ата мекенди, ата журтту, ата-энени, жалпы адамзатын сыйлоону, өзүн кадырлоону тумар кылып тутунган адамды калыптандырууну биз баягы чоң максатка таралып, ошого бирдиктүү аракеттенишибиз зарыл да. Бул иште биздин өтө чоң кызматташуубуз, бирге аракеттенүүбүз өтө маанилүү. Мына ата-энелер жалпысынан илимде эми баягы кызматташ үй бүлө деп коет ата-энелер. Эки аран үй бүлө деп коет, анан ашыкча сүйгөн үй бүлө деп коет, анан такыр эле балага кайдыгер үй бүлөлөр болот да. Биздин максатыбыз баарыбыз ушул мектепте кызматташ үй бүлөгө айлануу. Башкача айтканда баланын ар бир балабыздын чоң адам катары, инсан катары баалап, ошолордун оюн, дилин, пикирин угуп, аларды жакшы умтулууга, жакшы сезимдерди кабыл алууга тарбиялоошубуз зарыл болуп эсептелет да. Улуттук мектеп дегенде кыргыз элинин салттык тарбиялоо маданиятын окуу тарбиялоо процессине пайдалануу. Тарбиялоо иштеринде көбүнчө макал лакаптарды, жомокторду, учкул сөздөрдү, улуу инсандардын өмүрүн өрнөк катары пайдаланышкан, колдонушкан. Ошондой эле сөзүн өстүрүү үчүн жаңылмаштарды, ойлоосун өстүрүү үчүн табышмактарды пайдаланышкан. Ал эми гумандуу мектеп моделинде бул эң башкысы биринчи. Демек, балага инсан катары мамиле жасоо, баланын окуу тарбия процессин баланын табиятына шайкеш уюштуруу, баланын экологиясын сактоо, ошондой эле баланын демек
çıkarmacılık жөндөмүнө эркиндик берүү идеяларын өзүнө камтыйт. Ал эми үчүнчү бул демократиялык мектеп дегенде баягы көзөмөлсүз ишенимдин негизинде, жоопкерчиликтин негизинде демек иштөө мугалимдин. Башкача айтканда мектепти башкарууга окуучунун, мугалимдин, ата-энелердин толук маанилүү катышуусу. Демек мектептин ээси бир эле мектеп жетекчилери эмес, бүткүл бардык мугалимдер. Мына ошого өзгөчө көңүл буруңуздарды өтүнөм мен сиздерден. Ошо турмушуңузда канчалык максаттуу жашасаңар, максат силердин жол көрсөткүчүңөр болот да. Ошол анан максатка жөн эле кыялданып кое эмес, иш жүзүндө ишке ашыруу азыр эми башыңарга түштү да, будан ары. Ошон үчүн ийгилик каалайм турмушта. Эмдиги жылы силер дагы ушудан жогору бийиктикке чыгышыңарды каалайм да мен. Силердин колуңардан келет, силерге дайым ишенем. Силер менин акылым дагы, кеңешим дагы, таңдар тоом дагы, чалыксам күч кубат берер, күчүм дагы силерсиңер. Дайыма жашоодо оорусуркоо болот, анда медер боло турган силерсиңер. Жаңычыл идеяга бай, педагогтук кесибин ыйык туткан Орозали агай үй бүлөнүн да мыкты үлгүсүн түзө алды. Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон жубайы Батмакан Орозалиева да мугалим. Булар өмүр жолунун 51 жылын мектепке арнашкан. Бул жашоодо бул менин ушул ийгиликтериме эң чоң өбөлгө менин ушул байбичем болду да. Үйдө сөз менен айталыгыз мээримдүүлүгү, жароокерлиги, ушул боорукерлиги. Мен райондон чогулуштарга барып, үйгө киргенге чейин уктабай күтөт эле түн кезип. Ошол катаал жолду эмне болду деп кичине кечиксем ушул тынсызданып турат эле. Адам баласы болгондон кийин мага баягы бала бакыт экен, балалуу болду, 2 уул, 4 кызыбыз бар азыр. Ушунчалык балдардын дагы бүт мүнөздөрүндө баягы сапаттарында көбүн апасынын сапаттарын элестетем да мен. Себеби өжөрлүгү, кайраттуулугу, анан эмгекчилдиги, намустуулугу. Ушул өмүр бою бир адамдардын ушуну уят кылбайын деп иштеп жашады да. Себеби ошол биолог мугалим катары өзүн эң жакшы мугалим катары көрсөтүп келди. Мына ошо жанагы мени менен атаандаштай аракет кылды да эми. Айтып атпаймынбы? Кыргыз тилден республикада олимпиададан чыкса, мен окуткан ал биологиядан чыгарып атты. Бул демек ошол дайыма өзүн ушул мектеп директорунун аялы катары коллективде педагогикалык ишмердүүлүктө алдыга умтулуп жашады да. Баягы мугалимдерди кокустан бир айрым мугалимдерди капа кылып алсам, бизди келиштирүүчү көпүрө болуп, мага туурасынын, туура пикирин айтып, баягы мугалимдер менен менин ортомдо кызматташтыкты өркүндөтүп өстүрүүдө чоң ролдору бар да. Себеби ошон үчүн мына узак жылдар коллективдер менен ушунчалык баягы ак инидей, ага карындаштай, бир туугандай болуп коллектив менен жумура бир бүтүн болуп иштешиме ушу байбичемдин чоң ролу бар да. Себеби мен табигый кээ бир кыялдарым бар эле да. Ошолорду дагы
meni yakın bilgen kişi katары kollektiv menen ымалаштырып, ушунчалык тагдырыма ушундай мыкты өзүмө жаншерик күйөр адамды баягы туш кылган жаратканга ошо сезимиме өзүмдүн алгачкы ушунчалык ыраазымын да. Демек бүгүн экөөбүз күн сайын бири бирибизге жаңыдай жашайбыз да. Мен байбичем бар. Şu sezimlerimiz картайбай жашап келатабыз. Şu түгөнгүс булак катары. Нагам бүт өмүрүн ушу билим менен эмгекке арнады. Бирок анын ушундай ийгиликтерге жетип, ушундай абалга келишине жеңемдин эмгеги өзгөчө. Башка аялдар отуруп, мага мындай көйнөк керек, мага мындай журкан керек, мага мындай мебел керек, мага мындай идиш аяк керек. Мен дагы шакек тагынгым келет. Жеңем менимче бир деле бир күмүш шакеги деле болбосо керек. Менин оюмча. Эч качан ошо неметкен жок. Кыйналганда дагы дайым ошо розумун айтса, акеңин айтса, акеңден сура, акеңин айткан ошол жардамчысы болду. Өзү да мыкты мугалим, биолог. Анан өзгөчө бир адам. Жана бир сизге өзүбүзчө сүйлөшүп отурганда айттым. Агам бир жолу операция болуп, 14 күн ооруканада, 18 күн жатты. 14 күн уктабай бир отургучта, жөлөңгүчү дагы жок. Отургучта карап отурду. Биз алмаштыралы десек болбойт. Жок, өзүм карайм дейт. Ал жеңем агам эле эмес, баарыбызга ошондойдур. Мисалы мен машина менен жолго чыксам окус. Баарыбыз ошондойбуз. Жолго чыкса Каракылжага мен айтпай чыгам да. Айтып койсоң, ушу минус сайын чала берет. Бала кайерге келип калдың? Кайерге жеттиң? Уктабай келе айтасыңбы? Мисалы турмушта мындай адамгерчилик сейрек жолугат. Базыр жакшы, кан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дейт. Мынабы жеңеми бул жерде айтпай койсок болбойт. Орозакенин педагогикалык ишине баш от менен киришине, Орозакен ушул педагогикалык жолунда ийгиликтерге жетишине өмүрлүк жолдошу жеңемин немеси аябай зор, эмгеги зор. Себеби дегенде Орозакеге баягы тоо жаш шартында жашаганда турмуштук көп иштер болот да. Отун алыш керек, от жагыш керек, тигилиш керек, мал караш керек, чогоруш керек. Ал эми мектеп жетекчиси катары Орозакеге чолосу тийбейт. Мына ошол иштердин бардыгын башкарган, ыйгарган, жайгаштырган ушу жеңем болчу. И ошону менен бирге күндө планы даяр. Сабакка жазган планы даяр жеңемин. Күндө көрсөтмө куралдары даяр. Себеби аны жасабай келсе, Орозакеге минус болот да эртең сабак өтүп атканда. Аялыңыз дегенде аялың мындай. Ошол себептен аялы дагы жеңем дагы мектепте алдыңкы мугалим катары болчу. Бул батыш эже менен мен бирге иштеп жүрүп, дайым ушул Орозакенин таянычы, жөлөнүчү ал. Дайым ошо үй бүлөдө Орозакенин ар бир ишине, немесине кошо кармашып, ага дайым ошо өйөк болуп жүрөт да. Батыш эже канча кыйынчылыктар болбаса да өзүнүн сабагына да кошо даярданып, кайра ал жолдошу мугалим, директор болуп саар менен киргенде биринчи ошо батыш эженин неме жанагыл күндөлүк планын текшердирип, мына Батмакандыкын көрдүк деп андан кийинки баарыбыздыкын көрсө эле да. Ушу жарым кылым жашасак да экөөбүз бири-бирибизге шерик болуп, бирибиздин билбегенибизди бирибиз үйрөтүп, көбүнчө мага абдан көп жардамдарын берип, билим алууга шарт түзүп, ушундай бирге иштеп келдик. Бирок ушул байымдын бир жери ушу иши бүтпөй калганда, аябагандай тез ачууланып кетет эле. Анан жакшы кишинин ачуусу бар, кеги жок дегендей кайта 5 мүнөткө жетпей эле жарпы жазылып калат эле да. Мен эмгек жолумду биринчи ушул Көңдүк орто мектебинде черчение сүрөт мугалиминен баштадым. Андан кийин окууга тапшыргандан кийин мен 78-жылы хим биология мугалими адистигине ээ болдум.
Ошондон баштап мен химия, биология предметин аркылуу иштеп келе жатам. Бул иштөөдө мен ушул ишимдин бир үзүрү көрсөтөйүн деп бир нече окуучуларды олимпиадага даярдадым. Ошол менен бирдикте бир нече ушул адистерди даярдадым. Азыр ошол адистер республиканын аймагында, Россия мамлекетинде, башка өлкөлөрдө өздөрү кызматтарын кылып жатат. Мындай карап эсептегенимде мен 15-тен ашык медиктерди даярдаптырмын. Муну үй тиричилигинде жумуштарга аралаштырбай, ошо ишиңди жаса деп, балдарымды өзүмө жардамчы кылып алып, сырттагы иштерди дагы, иштеги иштерди дагы, келген конокторун дагы күткөнгө бардык жагынан мен өзүмдү даярдадым да. Себеби бул ушул баштаган ишин бир үзүрлүү жакшы аяктаса экен, жакшы ийгиликтерди жараса экен, элдин кызматын кылса экен деп, мен ушундай өзүмдү аябагандай жоопкерчилик менен даярдап кызматын кылып келдим. Бул айылда иштеп жүргөнүбүздө биз 79-жылы бардык. Мен ошондо кучагымда 2 айлык балам бар эле. Бирок ошол 2 айлык баламды дагы шылтоо кылбастан, кезексиз өргүгө чыкпастан мен бир дагы үзгүлтүүгө учурабай иштедим. Ошол жерге баргандан баштап эле химия, биология сабагын бере баштадым. Биринчи иретте мен кабинет жабдуудан баштадым. Ошол кабинетти жабдуунун натыйжасында мен ага мугалим деген наамга ээ болдум. Андан кийин мен Көңдүк мектебине келип иштедим. Көңдүк мектебине келгенде дагы окуучуларымды ушул аябагандай кылдат карап, талдап, республикалык олимпиадага чейин апардым. Өзүм педчитение карадым. Алай куу зонасы боюнча жылдын мыкты мугалими болдум. Бул жерде мен жолдошума эң негизгиси неме, ишин татыктуу жүргүзсүн, эл арасында уят болуп калбасын, кызматы элге калсын деген ойдо элем. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдылканов менен Батмакан Орозалиеванын 4 кыз, 2 уулу бар. Баары жогорку билимдүү, өлкөнүн татыктуу атуулдары. Мен ошо атамдын жолун жолдоп, мугалим болуп иштеп жатам учурда. Атам бул бизге өтө чоң тарбия берди. Эң биринчиден атам бизди сергектикке үйрөттү. Дайыма таң камал туруп, саат 5-те бизди эшикти ачып коюп, балдарым таң кырыскыдан калбагыла деп эрте мененки таза абада бизди дайыма сергек болууга тарбиялады. Мектепте эле биз кичинекейбизде атам ушул өзүн өзү башкарууну жолго койгон. Биз 9-классыбызда эле биз ошондо эле мына ушул кесипти аркалап кетүүбүзгө шарт түзгөн да. Ошо 9-классыбызда эле өзүн өзү башкаруу системасын киргизип, биз өзүбүздүн классыбыздын журналын өзүбүз толтуруп, өзүбүз отчет тапшырып, айлыгыбызды алып, өзүбүз ошол бурч уюштуруп, жетишпегендерге дебдер китептерди алып берип, ручкаларды. Ошондо эле өзүн өзү башкаруу системасы менен биз ушул мектептеги ишти алып кетүүнү үйрөнүп калыппыз да. Азыркы учурда интерактивдүү методдорду атам ошо 80-жылдар эле жолго коюп койгон экен да. Биз кичинекей чагыбызда агам экөөбүздү ар бир 6-күнү күндөлүккө кол койдурганда эле кайтарым байланышты жүргүзгөн экен да. Биз ошол жумадагы окугандарыбызды, үйрөнгөндөрүбүздү кайра ошо күндөлүктөн атам чыныгы баабы же утурумдук баабы ушуну карап туруп бизге талдоо жүргүзүп, эгерде атам берген суроого жооп бере албай калсак, кайра эртең менен таң камал айтып берүү үчүн кайтарым байланышка отуруп экенбиз да, азыркыга салыштырганда. Андан кийин атам биз бош убактарда дайыма шахмат ойнотуп турат эле, себеби ой жүгүртүүбүз калыптанат экен. Бизге болсо агам экөөбүз ойногондо баягы мына жүрүштү жүр, ал жүрүштү жүр деп үйрөтпөйт болчуң. Бир аз гана кызым, кайсыл жүрүштү жүрүү керек, карап койсоң болот дегенде эле мен
шап ойлонот элем да, менде бир катуу жүрүш бар экен анда. Ушуну жүрө калсам мен жеңет экенмин деген ой пайда болот эле. Дароо мен ошол ходду табат элем да. Ошонун аркасынан мен ушу 2-классыман шахмат ойнодум. Зонада дайыма 1-орунду бербей келдим. Андан кийин мектепте дагы ушул жакшы окудум. Мектепти жакшы ийгиликтүү аяктадым. Ушул карда болобу, жол жок болобу, бизде ушул Көңдүк айылынан чатына чейин узак. Ошол узак эмеде ушу Касымбекова Сапаргүл деген эже экөөбүздү атам ушу жөө жетелеп алып, кардап келип бизди райондук олимпиадага алып барганда. Ошол райондук олимпиададан жакшы көрсөткүч берип, областка бардык. Областтан жакшы көрсөткүч менен республикага барып, республикадан ушу 2-орунду татыктуу болуп келгенбиз экөөбүз тең. Мектептин кире беришине бул менин мектебим, бул акылдуулардын, намустуулардын мектеби деп жаздырып койгон. Идея адам баласын эр жүрөк тайманбас кылат деген улуу педагог Сухомлинскийдин учкул сөзүн туу тутуп, республикабызда бирден бир улуттук, гумандуу, педагогикалык, демократиялык мектепти түзүп, өзүнүн идеясын чеберчилик менен ишке ашырган Орозали Сайдилканов Ош облусуна караштуу Каракулжа районундагы Көңдүк чергесинде 1951-жылы 28-июнда жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргыз Республикасынын билим берүүчүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Нукура Кыргыздын үлгүлүү мугалими.